Тажик тарап Кыргызстанды көздөй таңкы саат 6-да куралдуу кол салды. Эки Таш, Чырдөбөк, Кум Мазар жана Орто Боз айылдарын көздөй ок чыгарышты. Саат 11:15-ке карата тажик тарап Баткен районунун Достук айылын миномет менен аткылап жатат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Мекен чеги тынч эмес. Бүгүн кайрадан таңкы саат 6-лар чамасына тажик тарап Булак баш аймагында куралдуу агрессияны көрсөтүп, Самаркандде конушун кошкондо 5 багытта ок атуучу куралдардан жана минометтордон атуу баштады. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан жабыркаган жарандарга гуманитардык жардам берүү иштери дагы уланып жатат. Кечээ 16 сентябрда Баткендеги Кырдаалдан улам Бишкектеги спорт ордосунда дал ушундай жардам берүү пункту ачылган. Бүгүн Баткен элине жардам берүү максатында Ош шаарында уюштурулган борбордук штаб 24 саат бою иштеп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Бүгүн коомчулугубузда кыргыз журтунда ушундай дүрбөлөң түшүп, ар бир кыргызды түйшөлтүп турган учур сааттар. Бул учур сааттарда мен элиме журтума кайраттуулукту, ушундай бир эрктүүлүктү, сабырдуулукка чакырат элем. Анткени мындай кырдаалдарда мындай канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткүзүп келген улуу элдин урпагыбыз, достор, мекендештер. Барыңыздарга ушул жана ошондой эле азыркы учурда ушул мекен четинде ушул каза болгон мекендештеримдин жакындарына, жалпы элиме журтума терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ушул жараткан Аллах Таала өз ырайымына, рахматына алган болсун. Бул аргасыз айтылчу сөздөр экен. Ошол менен эле бирге, достор, элимди, журтумду ушул дагы да болсо ушул жанагындай военный техникаларды туш тарапка бир кандайдыр бир деңгээлде тартып, өзүбүздүн ичи койнубузду ачып берип, биздин баардык эмебизди бир көрсөтпөсөк, мен ошого да чакырып элем барыңыздарды. Бүгүн жол башчыларыбыз бар. Ошол Кудайга шүгүр, ушул тартип эрежеге моюн сунсак, анан биздин коргой турган Кудайга шүгүр жоокерлерибиз бар. Эр жүрөк биздин канчалаган жоокерлерибиз мекенди коргоп, көзүнүн карегиндей карап, ушу күнү түнү ушул кызматын кылып турган боордошторубузга үйдө отуруп дуа кылганга жарайлы, дуа кылайлы көп. Ошол учур ушундай учур болуп жатат, достор. Ошондуктан мен дагы четте кайдагер карап турганда мен дагы алыспын. Биз дагы мекенди сүйүп, мекенди жана ошондой эле бир патриот кыргыздын уулдарынын катарында биз болгубуз келет. Ушул учур сааттарда дагы жөн турбастан ушул мекендештерибизди ынтымакка, биримдикке, бир муштумдай түйүлүп, жанагындай бир эмеге алдыртпасак, достор, чагымчылдыкка жана башкадан ушундай учур саатта дагы бир бурмалабасак, бир кайсыл бир деңгээлде элди дагы бир эмесин көп мындай бир козутпасак, достор, Кудай буйрса, жараткан өзү күч кубат берсин. Бүгүнкү күндө биз дагы Кайрымдуу Болкоомдук фонду буга чейин бир канчалаган мекендештерибизге, мекенибизге колубуздан келген кол сунууларды жасайлы деген аракет жүрүп келген. Сиздерге маалым, сиздер менен биргеликте. Бүгүнкү күндө дагы ошол Баткен элине, мекендештерибизге ошол аяр мамилебиз менен, ушундай чын жүрөгүбүз менен аманаттарды чогултууга аракет кылып баштадык. Биз да белибизди бекем бууп, жакынкы күндөрү ошо барып, өзүбүз барып жеринде тапшырып келүүнү планга киргиздик, достор. Ошондуктан келиңиздер, мындай кырдаалда бирге болойлу. Ушул экран алдында реквизиттер тиркелди. Кудай буйрса, бул ошо аманатка кыянат кылдыртпастан даректүү жеткизүүгө биз даярбыз. Кол сунууларды келиңиздер баштайлы. Ошол учурда дагы эгер кимде ким кааласа, биз менен барып келүү, бирге барып келүүнү кааласа дагы биздин эшиктерибиз кенен ачык. Кудай буйрса, достор, мекендештер, мекенибизде мекендештерибизге жараткан өзү күч кубат берсин, мекенибизге тынчтык берсин. Кудай буйрса, энелердин көз жашы төгүлбөсүн. Элибиздин, журтубузга ушундай жараткан Аллах Таала өзү күч кубат берсин. Ушунчалык чын жүрөктөн мен айткым келет, достор. Мындай учурда биз бир түндүктүн алдында биригип, анан көп кыйынчылыктардан чыгып келген элбиз, журтпуз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
урматтуу мекендештер, Аллах Таалам бардыгыбызга ынтымактуулук, сабырдуулук берсин. Себеп дегенде мына каргашал окуядан кийин бардыгыбыздын кабыргабыз кайышып, үстүбүздү кара булут каптап турган убагы. Мен дагы ошо Баткенде каза болгондордун туугандарына, ата-энесине терең кайгыруу менен ортоктошмун жана сабырдуулук тилеймин. Аллах Таалам бардыгыңыздарга сабырдуулук берсин жана өткөндөрдүн бардыгын Аллахым өз рахматына алып, бейишинен орун берген болсун. Биз Карымдуу Гол фонду бул жерде тынч отура албай, азыр ошо Баткенге барып келүүнү чечтик. Буюрса мына тез арада колдон келген кызматты көрсөтүп, ошо кыйналып аткан мекендештерибизге колдон келген жардамыбызды алып баралы деген ниеттебиз. Буюрса сиздерди чакырат элек, ушул кимиңиздер салым кошкуңуздар келсе, биздин реквизиттер тиркелет, номерибиз жазылат, номерибиз 24 саат бою иштейт. Кимиңиздер кааласаңыздар, чалып байланышып, бизге кошулсаңыздар болот. Иншалла биз жакын арада Баткенге аттанып барып, ошол кыйналып аткан мекендештерди кабар алып келүүгө даярбыз иншалла. Аллахым бүткүл элибизге, журтубузга тынччылык берсин, сабырдуулук берсин, ар кандай кырсыктардан алыс кылган болсун.